Учурда Кыргыз Телеком филиалдары ар бир облустук жана райондук борборлордо жайгашкан алдыңкы байланыш операторлорунун бири. Бүгүнкү күндө Кыргыз Телеком телефония, интернет, санариптик телекөрсөтүү, ошондой эле байланыш жаатындагы ар кандай корпоративдик жана бизнес чечимдерди камтыган кызматтарын кеңири спектрин сунуштайт. Кыргыз Телеком өлкө боюнча заманбап дата борборлорду куруп, көптөгөн ири долбоорлорду ишке ашырууда. Алардын ичинде инвестициялык санарип түшүм долбоору, Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте ишке ашырылуучу коопсуз шаар долбоору жана эң чоң стратегиялык долбоор Digital Kassa. Кыргыз Телеком консорциумдун лидери катары Digital Kassанын биринчи компоненти. Була оптикалык байланыш линияларын курууда. Дүйнөлүк банк бул үчүн $24 миллион бөлдү. Кыргыз Телеком алыскы аймактарды да жогорку ылдамдыктагы интернетке жеткирүү үчүн 2500 чакырымдан ашык оптикалык була кабелин тартууда. Бул республика боюнча 3884 туташтырылган объект. Анын ичинде 451 айыл өкмөтү, 2124 мектеп, 892 саламаттыкты сактоо, 310 маданий имарат, 107 эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин имараты жана 2 чек ара түйүнү дегенди билдирет. Мамлекеттик мекемелердин бардыгына жеңилдетилген шарттарда жогорку ылдамдыктагы интернет жеткиликтүү болот. Байланыш тармагынын кызматкерлери. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун кызматкерлери Кыргызстанды санариптештирүү процессинде чечүүчү ролун ойнойт. Интернетке туташтыруу иштери бүтүндөй республика боюнча үзгүлтүксүз уланууда. Кызматкерлерибиздин талыкпаган эмгегинин аркасында маалыматка жетүү барган сайын эркин жана универсалдуу болуп баратат. Бул санариптик технологиянын жаңы доорунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө жана гүлдөп өсүшүнө салым кошууда.